блогер Бауыржан тууралуу бир катар мен сиздерге эскертип айтып коеюн. Урматтуу туугандар, Бауыржан азыркы учурда камакта, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мындан 6 жыл мурун Бауыржан бир башка улуттагы адамдардын магазинине кирип, просроченный товарларını аныктап чыгарып, элге жарыя кылгандан кийин мына ошол инсандар биздин органдарга бир акчаларды берди, же айтор кайсыл бир нерсени кылды дагы милицияларга сабатты да. Бул эми өткөн иш өтүп кетти. Бирок туугандар, баланын ден соолугу мындай жатканда начар болуп чыккан. Тагыраак айтканда, азыркыдай айнып калды десек болобу, кыскасын айтканда, бир крышасы тайып калгандай эле. Анткени андай грамотный адамдар азыркы учурдагы бир жаман ыплас нерселерди кылмак эмес. Мына ошондой эле журналисттердин көпчүлүгү, кээ бирлери өлүп кетип аткан болсо, кээ бирлери инвалид болуп атат, кээ бирлери жашырынып жүрөт, айтор ушул сыяктуу нерселер болуп жатат. Анан кечеги фонд маселеси боюнча бир катар айта кетейин. Фонд маселесинде дагы туугандар аябай чоң бир арам нерселер көп, элге жакпаган нерселер көп, айтор ушул сыяктуу нерселер көп. Ошол нерселерди аныктап, ачыктап мына ушундай фонддор деп айтып чыгайын дейсиң, бирок акча берип сени деле каматып коюшу бул толук ыктымал. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн жаны үчүн жана ошондой эле үй бүлөсү үчүн бир коргонууну максат кылып, ал нерселерди ачык айкынга чыгарбайт. Буга чейин туугандар Улан Эгизбаев деген раматтылык, Аллах таалам рахматын алган болсун, мына ушундай күчтүү журналист бар болчу. Ошол дагы акыйкатты чыркыратып айтып чыкканда бир себептерден улам киш колдуу болуп өлгөн. Андан сырткары бүгүнкү күндө деле бир канча журналисттер акыйкатты чыркыратып айтып жүрөт, аны бийлик болсо колдоп жүрөт, алхамдулилля. Эми туугандар, акыйкатты айткан адам элге албетте жагат. Бирок кээ бирке чиновниктерге, кээ бирке бизнесмендерге, кээ бирке бир мындай жатканда атка минерлер бар, мына ошол инсандарга жакпай калат. Анан эскерте кетчү нерсе, буга чейин деле Садыр Нуркожоевич ажообуз деле акыйкатты чыркыратып айтканына байланыштуу командасы менен камалып кетип, бир канча кыйынчылыктарды, оорчулуктарды көрүп башынан өткөзгөн. Ошондой эле туугандар, биздин дагы мына ушундай бир эми биз андай инсандардай бир арстан, батыр эмес экенбиз. Ошол себептен көп чындыктар ичиңде гана калып кетет дагы, анан акыйкат айтылбай калып кетет. Акыйкатты ушунчалык чыркыратып, кыргызым деп курман болгон инсандар дагы бар. Аларды атай кеткен болсом, кыргыз мамлекетинин түптөгөн алгачкы лидер бул Жусуп Абдрахман уулу. Мына ошол инсан дагы кыргыз эли үчүн күйүп бышып өз жанынан айрылган. Тагыраак айтканда, киш колдуу болуп өлгөн. Андан сырткары Алипенин атасы болгон Эшеналы Арабай уулу дагы ууланып өлгөн. Кыргыз мамлекеттүүлүгү үчүн ушунчалык күйүп бышкан, жанын курман кылган бул Абдикерим Сыдык уулу. Мына ушундай ата бабаларыбыз кыргыз үчүн күйгөн, бышкан, акыйкатты чыркыраткан ата бабаларыбыз деле болгон. Булардын бардыгы атка минерлердин себеби менен, же болбосо башка бир инсандардын себеби менен курман